Саламатсыздар урматтуу кесиптештер. Анда биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы Scumpa программасында слайд жасоо. Эң алгач биз Play Marketке киребиз. Жана башкаларды сунуштайт. Эми бул жерден чыгабыз. Кайра телефонго келип, Scumpa'га киребиз. Scumpa'га киргенден кийин бул жерде бизде галереядан жана Facebook'тан башка жактан биз сүрөттөрдү алсак болот экен. Биз эң алгач плюс белгисин басабыз. Плюс белгисин басканда бизде создать болот. Андан кийин мен бул жактан сүрөттөрдү кайсы папкадан алам? Мисалы үчүн мен Bluetooth папкасынан аламын жана тандайбыз. Сүрөттөрдү эң алгач ирети менен тандоо керек. Ирети менен сүрөттөрдү тандап алгандан кийин, эгерде биз видеодагы кошо турган болсок, видеону басабыз. Видеону басканда бул жерде видеолор ачылат. Биз ушул жерден каалаган видеону кошуп койсок болот. Мисалы бул видеону кошобуз. Андан кийин галочка белгисин басабыз. Мына биздин слайдтар түштү. Слайдтар бул жака түшкөндөн кийин биз переходторун карап көрөбүз. Переходторун карап көргөндө бул ар бирин өзгөртүп койсок болот. Мисалы жылдырып койсок, мындай переходго келип калды. Белгилейбиз. Экинчиге переход коебуз. Бул жака дагы алмаштырып койсок болот. Мындай дагы белгилеп коебуз. Үчүнчү сүрөткө переход коюп көрөбүз. Дагы белгилейбиз. Андан кийин 4-үнчү сүрөткө переход коюп көрөбүз. Дагы белгилейбиз. 5-инчи сүрөткө дагы белгилейбиз. 6-инчи сүрөт. Белгилеп коебуз, сактап. Бул сүрөткө коебуз. Белгилейбиз. Бул сүрөткө дагы переход коебуз. Бул акыркы биздин видеобуз экен. Ошентип переходторду коюп алабыз. Андан кийин переходторду коюп бүткөндөн кийин бул жака текст жазсак, А деген тамга белгини жазабыз. Мисалы үчүн кечээнин ачылышы деп коебуз. Жирный менен да жазсак болот экен, курсив менен шрифттерин өзгөртсөк болот экен. Белгилеп коебуз. Эми экинчи сүрөткө бул жака жазабыз дагы. Мисалы үчүн директордун сөзү, куттуктоосу дейга. Куттуктоосу. Белгилейбиз. Үчүнчү дагы жазабыз. Улуттук тренер Бердиева Бурулай.
белгилеп коюп сактайбыз. Андан кийин 3-сүрөткө мисал үчүн жаш окурмандар клубу дейбиз. Белгилеп коебуз. Ошентип тексттерди жазып алсак болот экен. Андан кийин биз эгерде бул сүрөттөрдүн арасында орду алмашкан болсо, биз сүрөттү белгилейт экенбиз. Бул сүрөттү да белгилейбиз. Өйдөгө түртөбүз. Мына жайы өзгөрүп калды. Андан кийин биз музыка кое турган болсок, бул жерден музыкалар тандап көрсөк болот экен. Мисалы үчүн Моя музыка дегенде мен өзүмдүн телефонумда музыка жок. Ошондуктан бул жактагы телефондон эле музыканы алып көрөбүз. Выбрать. Ушундай музыка коюлду. Музыка койгондон кийин скумпаны ачып көрсөк болот экен текшерип. Ушундай болду. Ал эми биз бул жерде микрофонду бассак, разрешитти белгилейбиз. Разрешитти белгилегенден кийин биз бул жактан микрофон белгисин басып сүйлөсөк болот. Бирок биз азыркы учурда запись экраны менен иштеп атабыз. Эми рамка коюу боюнча бул жерде рамкаларды тандап көрсөк болот. Мисалы үчүн снег деген рамканы тандасак, мындай. Же болбосо море деген тандап көрсөк болот экен. Каалаган рамканы бул жактан тандап алсак болот экен. Анан плейди басып карап көрөбүз. Ушинтип рамканы койсок болот экен. Ал эми бул жакта сааттын белгисин бассак, биз убакыттарды карап алат экенбиз. Мисалы үчүн ушул слайдтар канча убакытта алмашат. Сааттын белгисин басканда, мисалы үчүн мен 24 секундага коюп коеюн. Ушинтип сааттарын да белгилеп алат экенбиз. Бул жактан дагы сүрөт кошсок болот экен. Андан кийин биз ушинтип скумпада слайд жасап көрсөк болот экен. Слайд бардыгын жасап бүткөндөн кийин биз сохранить в галерею дегенди басабыз. Сакталганга чейин күтүп турабыз. Бул жакта тегерекче толгонго чейин күтүш керек, анткени бул сактап жатат. Сакталып бүткөндө карайбыз, бул жакта водяный значок жана качество стандартный болот экен. Анан ушул эле жерден биз соц тармактарга бөлүшүп койсок болот экен. Ушинтип биз скумпа менен иштейт экенбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.